Армысыздар, урматтуу жолдоштор. Менин атым Амантур Манапбаев, Кыргызстан Коммунисттер партиясынын өкүлү болом. Мына эми жогоруда көптөгөн жакшы сөздөр айтылды, адилеттүү сөздөр айтылды. Эми биз эгерде бир аз 30 жылдык тарыхыбызды кылчап карап көрсөк, 3 жолу революция болду дейт. Бирок ачык айтып коеюн, бул революция эмес, бул переворот деп коет. Революция болгондо система менен кошо адамдар өзгөрөт. Бизде болсо бир саясий топту экинчи саясий топ кууп чыгып туруп, бийликти өз колуна алып алганы болду да. Ошон үчүн эл бийликке келе албай атат. Ошон үчүн орустар айтып коет: революцию задумывают романтики, делают фанатики дейт. Пользуются плодами революции патрицы. Биз бунусунда эгерде ушундай кырдаал болсо дагы эч качан акмактарга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Кайрадан элдин башын айлантып туруп, өзүнүн капчыгына таянып, кайрадан бийликке келип алышына. Ошон үчүн ушундай кырдаалда жашап турабыз тилекке каршы. Эми айтып коеюн, байлар бийликке келгенде эч качан карапайым элди ойлобойт. Байлар бир гана өздөрүнүн капчыгын, өзүнүн капиталын, бизнесин коргоп, крышалайт этип, ошону ойлойт. Керек болсо элди коргойт. Элди коргоочу эмес, коргоочу ойдон болуп калышат булар кайрадан элечи. Ошондуктан биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек болуп атат да. Эми азыр жогоруда айтылып кетти. Азыркы лампочканын анан чала ГКНБшниктин кылган сабатсыз чечимдери элди тажатты, ачыгын айтканда. Буну баары билет. Буну жашыра алышпайт. Анткени чындык ар дайым ачыкка чыгат. Булардын уйланышын менен элди шылдыңдаганы. Ыйык Рамазан айында казинону ачабыз деп, ошол шайтан оюндардын аркасынан жетим калган миңдеген балдардын каргышына калып, анан ошол эле Кемпир Абад боюнча айтып кетишти. Кемпир Абадты биз бул мамлекетке беребиз деп, элдин кыжырын кайнатып, өзүнүн баягы атасынан калган жер болгонсуп. Мындан тышкары жакынкы арадагы маселелер көтөрүлүп атат. Завод, фабрикаларды жана мамлекеттик ишканаларды сатуу боюнча бул эң эле туура эмес кадам. Ансыз деле аман эсен калган эптеп мол завод, фабрикалар саналуу эле калды. Саналуу эле. Мындайча айтканда, көпчүлүк бийлик, негизи бийлик баягы мамлекеттик ишканаларды өнүктүрүүнүн ордуна, завод, фабрикаларды куруунун ордуна булар кайрадан шылымдарга, олигархтарга сатып жатышат. Бул туура эмес кадам. Мындан тышкары мына карап көрөлүкчү. Эми электр энергия боюнча Кудайга шүгүр үй бүлөлөр 1 сом 48 тыйындан төлөйт деген бул президенттин сөзү эмес. Бул ОКБшниктин сөзү. Анан чегара боюнча тилекке каршы биздин кырчындай патриот жигиттерибиз каза болду. Алардын өлүмүнө ким жооп берет? Сөзсүз жооп берүүчү күн келет. Алар эч качан элди бөлүп жарып, элди экиге бөлүп, элдин аркасынан жашынып, коргонуп калбайт. Анткени баары бир эл өзүнүн баасын берет. Эми бир гана сындай бербейлик, сунуштар болсун дейт, мен ушуга толук түрдө кошулам. Сталин айткан экен, эгерде бир нерсе жакпаса, анда сындагыла. Сындайсыңарбы, сунуштагыла. Сунуштайсыңарбы, кыласыңарбы, жооп бергиле дейт. Ушундай айтмакчы, мен айтат элем. Сунуш катары. Эми тагыраак мындан ары дагы биз деталдык түрдө буну проработка кылышыбыз керек. Өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу боло алат. Өз бактыбыз өзүбүздүн колубузда. Урматтуу жолдоштор, ойгонолуп туралы, күрөшөлү.